Комедиан. Табыкчылыкта болобу кайсы кесипте болбосун бир өйдө төмөн деген деңгээл болот, жакшы жаман, мыкты, анан начар деген бир баалары болот да. Ушу табыкчылыктын деле чыныгы табыкчылык касиети бар экенин билип, анан жөн эле реклама шоунун аркасында жүргөндөрдүн аныктаганга мүмкүнбү мындай жөнөкөй адамдарга? Бул эң туура суроо. Эми муну кандай десем, ажырата турган критерийлери дейбизби, кандай дейм, мындай бир эрежеси бар да, кантип аныктаса болот. Ошонун чын экени, жалган экени. Мисалы бул элдик дарыгерлерде деле билимдүүсү бар, орто билимдүү, жогорку билимдүү, самоучка дейт, жөн эле тигинден көрүп алып, мен деле эмдейм, мен деле домдойм деп эле бирдемкелерди айткан кишилер болот. Ушунун өзүн эми мындай мен азыр эфирден айта турган, айтпай турган критерийлери бар да. Эгерде ошону аныктайбыз деген болсо, мен жардам бермекмин. Ошол эле критерийни мен деле текшерсеңер даярмын депчи. Себеби мен бардык нерсени өзүмдөн башташым керек. Эгер мен табыпмын десем, мисалы кээде мындай табыпмын десең, ошол табып экениңди далилдеп кесипти көргөзүш керек да, эмгегиң менен көргөзүш керек. Сөзгө эч кимди ишендире албайсың. Анан бул жерде мындай биринчиден анча мынча критерийлерин айтып берем, кантип текшерсе болот ал адамды. Мен айтайм мындай, кээде мен айтам да, менден да жакшы сүйлөгөн кишилер бар. Тил менен Кремльга киргизип коесуң. Азыр деген гарантия дегендер чыккан. 100%, 200% мен сени айга самолету жок эле алып барып коем деген. Мен бияктан өзүм ушул илим менен иштеген киши катары корком. Гарантияны эч бир пенде бере албайт. Адам гарантия бере албайт. Жаратуучусу бериши мүмкүн. Эге биз өзү жасагандабыз. Адам мүмкүнчүлүккө, шанска карайт. Гарантия деген сөз жок ал. Жакшы илимпоздор, жакшы медиктер бар, алар деле айтат, гарантия нету. Өзүбүздүн билим деңгээлинде чем можем, поможем деп коет. Анан алардан ошо элдик дарыгерлерди карасаң 100%, азыр 100 жок, 200%. Анан коркосуң. Мисалы бирде бирөө жазып атат, витилиганы мен 200% айыктырам деп. Витилиго деген оору бар да адам денесинде. Бул официальный медицина неизлечим. Ал кызыл аскерде иштейт экен, 200% менен айыктырат экен да. Таң калыштуу нерсе да. Ошол адамдар кетишти, кийин 3 айдан кийин эчтеме болгон жок деп. Анан айттым, ал жомок да. Ала дүйнө жүзүндө менмин деген медиктер ошол оорунун үстүнөн иштеп атат. Анан эми бул ушул кантип биз ошону аныктаса болот дегенибиз, бул биринчиси адамдын баягы сүйлөгөн сөзүнөн байкаш керек. Кандай сүйлөйт. Алар жанагындай эшиктен киргендер сени көрбөй туруп эле 100%, 200% гарантия берем. Эт не проблема деген болсо, ошодон биринчи нерсени байкаса болот. Буюрса көрөбүз деп илимди билген киши коркуп сүйлөйт, тартынып сүйлөйт, эми байкайлы, эми Кудайдан да мен биле албайм деп. Билип турса дагы, Билип турса дагы. Мисалы алымдар, илимдүү, билимдүү кишилер эч качан мен билем, мен доктормун дебейт. Аракет кылайлы дейт. Алар болсо эч кандай наамы жок, тажрыйбасы жок, сразу гарантиядан баштайт. Экинчиси, ошолордун колдонуп аткан дарылары бар. Ошого маани бериш керек. Эмне менен дарылап атат, ким кандай. Мисалы мен ушул учурдан пайдаланып айтайын, адамдардын ден соолугун дарылай турган, мен өзүм жеке пикирим да, башкалар дагы. Ар бир адам өзүнүн оюн айтыш керек да. Мен өзүмдүн оюмду, өзүм тажрыйбамды гана айтам да. Бул менин эле сөзүм. Адамдардын ден соолугунда ооруларды дарылаш үчүн кандай нерсе болот бул? Медикамент, укол, дары дармек, бунун баары адам ушулар менен дарыласа бул туура. Экинчи жана дары чөптөр менен дарыласа, настойлор менен, бул туура. Үчүнчүсү курам менен дарыласа, бул туура. Ошо 3 эле нерсени шифа бар деп айта алам мен. Анан аларда кээ бирлерге барсаң, азыр эми мен бирөөлөргө тийишип, анан айтып, анан азыркы мезгилде ушундай да информационный тил менен эле. Ошондон качып телевидениеге келбейм, эфирге келбейм. Ой, мен да бирөөнү айтсам дагы андан көрө өз эмгегимди кылып адам дарылай берейин деп. Эгерде алар деген жылан менен дарылайм, ташбака менен дарылайм,
бүркүттүн тырмагы, карышкырдын чүкөсү, адамдын саарасы, киралин, анан эшектин сүтү дейт. Ушулардын баардыгы биринчиден гигиенага, тазалыкка жатпайт. Кир, кумурсканын бир балеси, укмуш, азыр күчүктөрдү, жаш күчүктөрдү, илгери кыргыздар айтчу, конок келсе козу сой деп. Азыр күчүктөрдү союп, ошонун шорполорун ичирип атат. Мисалы эшектин сүтүн берип атат. Эшектин сүтү азыр аябай кымбат, литри 500 сом. Адамдар таппай атат. Мисалы мусулман катары айта турган болсок, эшекти Куранда эмеде харам деп атат. Аллах харам деп атат. Анан бир адам адал деп дарычылык ичип атат. Биз Аллага ишенебизби, же бир айракер кишиге ишенебиз? Эшектин сүтү бул харам да. Шариатта жазып атат, бул харам деп атат. Аны дары дейт. Кимге ишенебиз ошондо? Кудай Таалага ишенебизби, же дары экен? Мен мына бейтап оорул адамдарды түшүнөм. Катуу ооруганыңда өлүп калбаш үчүн ташты же десе да жейсиң сен. Сеники кечиримдүү. Ичсең да кечиримдүү, жейсең да кечиримдүү. Сени жедирип аткан, ичирип аткан адам ошол адам чоң күнөөлүү да. Жооп берет, Укмуштуунун төөсү жорго дейт. Түндүктүн бакасы менен түштүктүн бакасынын айырмасы бар экен. Мен Ошко барып, түштүктүн бакасын алып келдим. Чүйдүкүнө караганда Оштуку күчтүү экен дейт. Мунун баары мындай селимдүү немеси жок. Тазалыгы да, тазалык боюнча жана гигиена харам деген ушуларды колдонгон. Анан ошондой дагы мындай бир критерийлери бар. Ошо билимине караш керек. Граждандык билими керек, мисалы сөзсүз түрдө. Молдо болсоң деле, табып болсоң деле, дарыгер болсоң деле, бул жакта дагы атайын окуган, орто билим болобу, жогорку башка кесип жактан дагы мындай адам развитие болуш керек да. Кат сабат жоюлган болуш керек, Кат сабат жоюлган.